Манжа изин каттоо, сүрөткө түшүү жана медициналык кароодон өтүү. Эми мигранттар аталган баскычтарды Орусиядан кезек күтүп отурбастан Кыргызстанда эле өтө алат. Алсак Бишкек жана Ош шаарларында Сахарова миграциялык борборунун филиалын ачуу пландалууда. Анын негизинде кыргызстандыктар Орусиянын аймагына кирер алдында алдын ала керектүү процесстерден өтүп, документтерди оңой алуу мүмкүнчүлүгүн алат. Сахарованын филиалдарына биз сурандык. Алар бияка келип, ошоки филиалдарын ачсын деп, аларга Бишкек шаарында жана Ош шаарында биз имараттарды уже дарып койгонбуз. Эми ошолор мынакей ноябрь айында буюп келип калса, ошоки жаңы жылдын тегерегинде бүт ошол филиалдарды ачабыз. Андан кийин ошондо биздин жарандар Москвага, Россияга бара электе, жанагы документтерин баарын берип өткөрөт да, андан кийин Россияга барганда уже кандай бир жеңил болуп калат. Ачылуу алдында турган борборлор мигранттардын түйшүгүн эле жеңилдетпестен алардын чөнтөгүнө дагы залакасын тийгизбейт. Миграция тармагындагы серепчи Азамат Айтпаевдин айтымында, Орусияда көпчүлүк жарандар документ иштерин бүтүрүүгө эле чоң суммадагы акча каражатын коротушат. Эгерде борборлор ачылса, аталган маселенин алдын алууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлмөк деген пикирде. Буга кошумча миграциялык борборлордун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү, мигранттарга жумушу, айлык маянасы, жашаган жери сыяктуу маалыматтарды берип, ортомчу фирмалар аркылуу алданып калуу коркунучунун алдын алат. Кетип аткан адам биздин мекендешибиз өзүнүн барчу жерин билип, эмгек келишимди эртерээк түзүп алып, канча маяналарын билип, кайсы жерде эмне жумуш кылаарын, өзүнүн кызмат акысын, жанагы абалын билип, өзүнүн жоопкерчиликтерин билип алып кетсе, бул алдаганча жеңилирээк болот да мекендешибизге. Анткени баргандан кийин күткөн нерсеси акталбай калышы мүмкүн, жеби эчтеке билбей барышы мүмкүн. Ошон үчүн албетте бул жерде миграциялык центрдин жана борбордун ачылышы бул биринчи кадамдардын башы деп ойлойм. Мындан тышкары Орусиянын аймагына кирген ар бир чет элдик жаран миграциялык каттоодон өтүүсү зарыл. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинде мүчө өлкө болгондуктан бул тармакта кыргыз жарандарына жеңилдиктер каралган. Мыйзамга ылайык мигранттар 30 күндүн ичинде каттоодон өтүүсү абзел. Бирок көпчүлүгү аталган маалыматтарды билбегендиктен Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүрөт деген негиз менен айып пул төлөйт же күч түзүмдөрү мамлекеттен чыгып кетүү талабын коет. Буга улай кыргыз жарандарынын миграциялык каттоодон өткөрүү мөөнөтүн дагы да узартуу сунушу менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Орусиянын коопсуздук кеңешинин орун басары Олег Храмов менен жолукту. Анда тараптар мигранттарга коюлган талаптарды эске алуу менен жаңы жылга чейин миграциялык каттоону узартуу чечимин кабыл алды. Биздин жарандар Россияга барганда регистрацияга туруш керек. Бирок көп жарандарыбыз мыйзамды билбей регистрацияга туруп алат да. Андан кийин ошоки убактысы келгенде кандай бир биздин жарандар мынакей мыйзамсыз жүрүп калат да Россияда. Андан кийин Россия Федерациясы буларды штрафка салат, депортация кылат. Жаңы жылга чейин деп булар бизге дагы кошумча убакыт берди. Биздин жарандар бардыгы регистрацияны өтүш керек деп. Министрликтен берген маалыматына ылайык, учурда Орусиянын аймагында расмий түрдө 651 жаран эмгектенип жүрөт. Анын ичинен 73 миңи миграциялык каттоодон өткөн эмес. Андыктан министрлик эки тараптуу келишимдин негизинде узартылган мөөнөттө жаңы жылга чейин бардык мигранттарды каттоодон өтүүгө чакырат. Бегим Айталантова, Адилет Марсбеков, 5 канал.